Ысык-Көл индустриалдык педагогикалык колледжи 2018 жылы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбооруна кирип, алдыңкы тажрыйба борбору уюшулган. Бул жай эмгек рыногунун талаптарына жооп берип, кадр даярдоодо өзгөчө потенциалга ээ. Долбоордун алкагында инклюзивдүү студенттер үчүн компьютердик жабдууларды оңдоочу жайдын ачылышы болуп, кызыл тасма кесилди. Салтанаттуу аземге Азия өнүктүрүү банкынан өкүлдөр келишкен. Бүгүн Ысык-Көл индустриалдык педагогикалык колледжинде окуу өндүрүш комплексинин бет ачары болду. Бул комплексте каржылоого Азия өнүктүрүү банкынын алдыңкы тажрыйба борбору долбоорунун алкагында иш ашырылды. Бул долбоор Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен ишке ашырып келет. Азия өнүктүрүү банкынын аткаруучу директору Филиппин мамлекетинин Манила шаарынын борборундагы офисинен атайын өкүлдөр келип, бүгүн ошо окуу өндүрүш комплекстин бет ачары болду. Ал эми жалпысынан окуу жайда долбоордун колдоосу менен 1 миллион АКШ долларына чукул каражатка оңдоп түздөө иштери жүргүзүлүп, эмерек компьютердик жана өндүрүштүк жабдуулар алынып, окутуучулардын квалификациясы жогорулатылган. Замандын талабына ылайык ошо санариптештирүү, программалоо боюнча техник программисттерди даярдап чыккан адистиктин алдында биздин өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерибиздин бир группасы бар. Мына ошол студенттерибизге биздин долбоор дагы кошумча каржылоо менен окуу өндүрүштүк комплексин ачып берүүгө колдоо көрсөтүшүп, ошол комплекстин ичиндеги баардык толук окуу өндүрүштүк шаймандарды алып беришти. Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үчүн окуу жайда эң мыкты шарттар түзүлгөн. Ушул тапта окуу жайда IT технологиялар жана программалоо адистиги боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген 14 студент билим алууда. Бияктан болсо биз программист техник кесиби боюнча окуйбуз. Бияктан болсо компьютердин ичин, сыртын, компьютерге байланыштуу бүт программаларды окуп чыгабыз. Кесибибиз болсо общий обширный кетет. Биякта студенттерге бүт условиялар түзүлгөн, жатаканасы бар, тамак жеүүчү жайы бар, ар кандай оборудованиялары бар. Мисалы айтып кетсем, 3D моделирование боюнча дагы аппараттар бар. Буюрса бул окууну бүткөндөн кийин азыр биз практикадабыз. Жанагы да бир анча бир-эки оборудованиябыз келелек, ошолорубуз келсе, буюрса жанагы 3D принтер деген бар. Ал 3D принтер менен көп нерсени кылса болот да. Биз азыр мисалы үчүн пластмастан көп нерселер пластмастан да, мисалы үчүн машина деле пластмастан ичинен детальдар. Машинанын ручкасы сынып калабы же бирдекелер бир нерсе болуп сынып калабы, ошол машиналарды полный деталь кылып через 3D неме кылып чыгарса болот да. Оңой да. Аны мисалы үчүн бир жерден же заводдон алыш же чет мамлекеттен заказ кылышың керек, целый бир немени заказ аласың да, ошол нерсени бияктан эле чыгарса болот. Мисалы үчүн карталарды чыгарып болот, ал 3D принтер менен көп нерсени чыгарса болот. Аталган цехке 10 000 АКШ долларынан ашык өлчөмдөгү каражатка заманбап компьютердик техника сатып алынган. Компьютердик жабдууларды оңдоочу жайда, окуу жайда билим алган алдыңкы инклюзивдүү студенттер иш менен камсыз болот. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары.